Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Жогорку кеңеш бүгүн пленардык сессияда Улукбек Мариповду премьер-министр кылып бекитти. Ал сунуштаган өкмөт курамындагы жана программасы да жактырылды. Бирок жакынкы жарым жыл ичинде бул өкмөт менен премьер кызматынан кетиши мүмкүн. Анткени жаңы конституция боюнча өкмөт башчынын милдетин президенттик аппараттын жетекчиси аткарып калат. Бүгүнкү талкуу учурунда жоюлуп жаткан министрликтер менен айрым башка түзүлүштөрдү сактап калуу сунуштары да киргизилди. Анткени тиги же бул иш токтоп калбого тийиш. Аны ошол түзүлүштөр гана аткара алмак деген сөз көп айтылды. Бирок мурда бүткүл өндүрүштү жетектеген өндүрүш министрлиги же дагы бир чоң мекеме энергетика министрлиги жоюлуп жатканда депутаттар ага көптүбө каршы болгон эмес. Марипов ал түзүлүштөр жоюлуп жатканы менен алардын ишин башка мекемелер аткарат деп билдирди. Мисалга, эгер жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат жок болуп калса, ал абакта кармалгандар жаза мөөнөтүн аткаруудан баштатат же аларды эч ким кайтарбай калат дегенден билдирбейт да. Ошондой эле Грузиядагы ийгиликтүү реформалар кайрадан мисалга келтирилди жана Марипов ага минтип жооп берди. Тилекке каршы Грузияга Кыргызстандан делегация бара берип, алар да тажаптыр да. Башында премьер-министр тосуптур, анан вице-премьер тосуптур. Акыры азыр жөнөкөй эле барса специалист тосо турган болуп калыптыр да. Ошон үчүн кайра барып аларды тажатпай, эми ошо окуп келген нерсенин жок дегенде 1-2 пунктун биз ишке ашырабыз. Энергетика тармагында коррупция маселеси да көтөрүлдү. Анткени бул тармак коррупция жагынан бажы же тартип коргоо мекемелеринен ашпаса да артта калбайт. Мариповдун айтымында бул тармакта коррупциянын өсүшүнө көптөгөн ар башка орган түзүлгөнүндө себеп болгон. Жалпысынан алганда болсо энергетикадагы абал өтө оор. Ушул ГАРТЕ, ГКПН, Энергохолдинг, баары чогултуп бир министрлик түзүп атат да. Бул жерде азыр канча статс-секретар бар, канча орун басар бар. Ушулардын баарын биз ойлонуп жасап атабыз. Азыр биз энергетика боюнча мен ачык айтып коеюн, кардиналдуу маселелерди чечпесек, жакынкы жылдарда чоң бир көйгөйлөр жарылат бизде. Депутат Нурбек Сыдыгалиев түндүк-түштүк жолун куруу учурундагы коррупция иштерин козгоп, кээ бир кызмат баалары 2-3 эсеге жогору көрсөтүлүп жазылганын айтып чыкканда, Улукбек Марипов маселени иликтей турганын билдирди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев болсо, күнөөлүүлөр сөзсүз жазаланат деди. Коррупция маселеси боюнча ушул биздин жаңы бийлик Садыр Нуркожоевич президент болуп келгенге чейинки бардык коррупциялык иштер көтөрүлдү. Ар бир адам кимдир бирөө коррупцияга малынган болсо, мамлекетке зыян келтирген болсо, анын ээлеген ордуна карабастан, жүргөн турганына карабастан, кимге жакындыгына карабастан ар бирин жоопко тартабыз. Бирок сессия учурунда кызыктуу сөздөр сүйлөндү. Жогорку кеңештин айрым депутаттары орчундуу маселелер талкууланып жатканда маселе боюнча пикир же сунуш бербейт. Бирок сөзсүз микрофонго чыгууга аракеттенет. Бүгүн андай сөз менен депутат Бакирдин Суганбеков чыгып сүйлөдү. Болгону бир эле мүнөт толук угуп көрөлү. Эми мен каалап кетерим. Кыргыз мамлекетинин тарыхында биринчи жолу кыргыз мамлекетинин конституциясына ылайык президенттин милдетин аткаруучу төрага болуп калып атат. Талан Турдумамедович, сиз колдон келген аракеттин баарын кылдыңыз, чогуу биздин кесиптештер менен. Мен кесиптештериме да чоң ыраазычылык билгизип кетким келет. Октябрь айында өзүңөр билгендей оор күндөрдү кыргыз эли башынан кечирди. Ушул акылдуулук менен, мыйзамдуулук менен мыйзам талаасына алып келүү үчүн ушул депутаттардын жана төрага сиздин милдетиңиз туура жана так аткарылды. Мындан дагы ушундай мыйзам талаасынан чыкпай кыргыз элине жана каалап кетерим, жакшылык болсун, ийгилик болсун, мамлекетибиз тез аранын ичинде өнүгүү жолуна түшүп, жакшы мамлекетти жашайлы деген тилегим бар. Рахмат. Анысы менен депутат эмнени билдиргиси келген. Жана мындай учурлар көп эле кездешет. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.